Эми сиздерге кайрылышымдын себеби мына азыр ата-энелерге кайрылып чыкты, окуучуларга жалпы кайрылуу болду. Эгер ал сиздерге жеткен болсо, ошону мугалим окуучуларыңарга анан кийин ата-энелерге жеткизип койсоңуздар. Эми өзүңүздөргө дагы бир 4-5 айта турган маселелер бар. Биринчи, ушул шартта жоопкерчиликти бир сезип, Кудай деп, бир жагы эс алып, бир жагы мындай иштен дагы колду үзүп койбостон бир мамиле кылышка сиздерди чакырам. Ал жөнүндө азыр дагы айтамын. Мына Кудайга шүгүр, өкмөтүбүз, президентибиз айлыкты төлөп беребиз деп жатат. Азыр шу үйдө отурган учурда дагы айлык кетип атат. Ошого жараша биз үйдө туруп мындай бир жакшы эмгекти жасап койсок болот. Ошого көңүл буруңуздар. Инсап кылып. Биринчиден өз предметибиз боюнча бир жакшы сабактардын планын 4-чейректи даярдап жазып, аны даярдайлы. Мүмкүн Zoom менен, WhatsApp менен сабак өтүп балдар менен иштешке туура келет. Ошого даярданып керек. Буга маани бериңиздер. Андан кийин ошол сабак берген классыңыздарда балдар менен кайтарым байланышка даярданыңыздар. Экинчи, үчүнчү класс жетекчилер ар бири өзүнүн классы менен аралыктан байланышып, аларды башкарып, алардын ата-энелери менен байланышып, үйдө алардын даярдыгыны, эс алуусуну туура уюштуруп жардам берүү керек. Жана класс жетекчилер болсо классы менен кайтарым байланышка чыгуунун жолун издейли. Эми ушул убакыттын ичинде мугалимдер дагы бир убактыбызды жакшы бөлүштүрсөк деп мындай бир түзүп чыктык. Ушуну бир эске алсаңыздар. Биринчи, 7 саат дедим эле, сиздер 8 саат, анткени түштө дагы 1 саат уктаңыздар. 8 саатты эс алууга, уйкуга, ден соолугуңуздарды чыңдашка жумшайык, эс алып алыңыздар. 8 сааты болсо, мен 24 саатты бөлүп айтып атам сиздерге. Ал эми 8 сааттан кийин 6 саатыны тиричилигиңиздерге жумшаңыздар. Ошондо 14 сааты кетет. 6 саат тиричиликке жакшы эле болот. Актап, жууп, тазалап, башка иштерди. Бирок айланайындар, биздин жумуш күнүбүз кетип атат. Ошол үчүн 6 саат үйгө жумшасак, эми 6 саатты ошо өз предметибизге, өзүбүздүн педагогдук кесибибизге күндө 6 саатты инсап кылып жумшайык мугалимдер. Сиздерден сураныч жана талап. Азыр телевизорду көрсөңүздөр, волонтерлор эч кандай айлык албагандар, үйдө жатып калгандарга тамакташып, жардам берип, круглый сутка иштеп жатат дарыгерлер. Биз мугалимдер Аллага шүгүр кылып, 6 саатыбызды гана жакшы кылып, ушу ишибизге бөлүп коелу. Сиздер дагы кайра эс алып, өзүңүздөрдү өнүктүрүүгө 4 саат, ошондо 24 саатты бөлүп чыктык. Мен кайталап айтам, 8 саат уйку, 6 саат тирикчилик, 6 саат иш, өз предметиңиз, 4 саат эс алууга арнап. Мына ушуну жазып илип коюңуздардан, ушуга амал кылыңыздар. Кийинкиси өз алдынча билимиңиздерди алып, ошону күчөйтүрүңүздар. Андан кийин теле берүүлөрдө күндө, урматтуу мугалимдер, телевизорду коюңуздар. ЛТР, Илим Билим каналдары, 5 каналдан тынбай министерстводан чыгып атат. Ошол боюнча иштеп, жакшы ошого жараша ишти алып барыңыздар. Өзүңүздөрдүн ишиңиздер жөнүндө завучка аркылуу нарбууга күндө жетише албасаңыз 2 күндө бир жолу же телефон чалып, же болбосо жазуу түрүндө аткарган иштериңиздер боюнча, анан ал берилген тапшырма боюнча жоопту берип коюңуздар. Анткени мына ошол районодон бизден сурап атат, иштин процесси ошондой кылып атат. Анан эң башкысы 8-ден баштап 4-чейрек башталат. Ошого сабактардын пландарыны, өзүңүздөрдүн сабактарыңыздарды, самообразованияңыздарды жакшы кылып даярданыңыздар. Сиздерге тынчтык, аманчылык каалаймын. Ушу айткандарды жакшы аткарып, жообуну завучка берип койсоңуздар. Тынч болуңуздар.